Бейиш нуру. Булуттардын оордугу. Сизге суроо. Асманда калкыган булуттар оорбу же жеңилби? Эгер оор болсо, салмагы канчалык деп ойлойсуз? Деги ушул күнгө чейин бул суроо оюңузга келдиби? Бул суроого көпчүлүк жеңил деп жооп берет. Бирок булуттар биз ойлогондой жеңил эмес. Ыйык Куран мындан 1400 жыл мурун булуттардын оордугу тууралуу мындай деп кабар берген. Ал силерге коркуу жана үмүт ичинде чагылганды көрсөткөн жана ичинде жамгыр толтура оор булуттарды пайда кылган. Жогоруда айтылгандай, булуттардын оор экендиги тууралуу маалыматты Куран 1400 жыл мурун эле кабарлаган. Булуттар биз ойлогондой жеңил эмес, тескерисинче эбегейсиз оор болгондуктан оор булуттар деп атоого да болот. Азыркы күндөгү илимий ачылыштар муну дагы бир ирет тастыктап, Куран Аллахтын сөзү экендигин далилдеп берди. Акыркы жылдарда жүргүзүлгөн иликтөөлөрдүн натыйжасында булуттардын оордугу тууралуу таң калыштуу сандар ачыкка чыкты. Мисалы, бороондуу булуттардын түрүнө кирген жамгырлуу булутта 300 000 тонна суу топтолгондугу аныкталган. Чынында таң калыштуу. Элестетип көрүңүз. Булут 300 000 тонна сууну көтөрүп, асманда ээн эркин калкып жүрөт. Мисалы, 50 чакырымчалык бир аймакка 1 сантиметр калыңдыкта жаай турган жамгырдын оордугу 500 000 тоннага жетет. Демек, 500 000 тонна суу оңой эле булуттун ичинде кармалып турат. Эми пикирибизди бир жерге топтоп ойлонолу. Куран түшкөн мезгилде инсандардын булуттардын оордугу тууралуу эч кандай маалыматы жок эле. Бул маалымат ачыкка чыкканга чейин адамзат булуттар жеңил болгон зат деп ойлоп жүрүшкөн. Бирок булуттардын 100 000 тонна салмакта болоорун илимий ачылыштар аныктады. Ушундай таң калыштуу кереметтерди көрүп, билип туруп, Куран Аллахтын китеби экендигине кандай шек туулат? Муну четке кагуу, акылыбызды четке кагуу дегендик. Аллах Таала булуттардын ичинде тирөөчсүз, ийдишсиз миллиарддаган тонна сууларды сактап койгон. Ошону менен бирге ал булуттарды шамал менен айдап барып, куураган, какыраган, какшыган чөлдөргө жаан жаадырып, жаркын жашоо тартуулоочу зат. Демек, Куран бул булуттарды тонналаган суусу менен абада калкыткан заттын сөзү. Биз момун мусулмандар буга толук ишенебиз жана ыйман келтиребиз. Бул акыйкаттар Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.